Бак тигүү бул тек гана жерди казып көчөттү отургузуу эмес. Бул бир жылда бир ээлүүчү мүмкүнчүлүк. Ал эми мүмкүнчүлүктү кетирбей пайдаланып калуу ар бир адамдын ийгилиги, ооматы. Бишкек шаарындагы Манас айылында бир топ демилгөөлүү жаштар, апалар, аталар деги эле өз каалоосу менен келген шаар тургундары бак тигүүдөн пайда гана көрөбүз деген ураан менен көчөт отургузушту. Негизи бир көчөт отургузсаң, ал кылымдардан кылымдарга сакталып, ары дегенде мөмөсүн берип, бери дегенде жок дегенде көлөкөсү адамга пайда болот экен. Мына ушул көчөт отургузуу демилгесин алып баруучу Нурзат Токтосунова көтөрүп чыгып, учурда 400дөн ашуун көчөт отургузулуп жаткан мезгил. Анда эмесе биз да баштай берели, Кел талар. Кыргызстан кооз өлкө, жашыл өлкө. Кезинде бүгүнкү бак-дарактарды биздин ата-бабаларыбыз тигип, бизге аманатка калтырса, биз аны кыйып жок кылуунун ордуна дагы көркүнө көрк кошуп, жашылдандырууну уланталы деп тилек кылышкан жакшы адамдардын башын бириктирген Нурзат Токтосунова башкалардын да бак тигүүсүнө себеп болуу сыймык. Анан бир чети соо иш экенине кубанат. Азыркы учурда мына ушул күндүн демилгечиси Нурзат Токтосунова колуна малинанын көчөтүн көтөрүп алган окшойт. Биргеликте сурайлычы. Саламатсызбы? Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Малинаны көтөрүп алыптырсыз. Ооба. Кызык эмнеге? Мисалы көчөт, бактар дедик эле. Көчөт Көбүнчөсүн мөмөлүү бактарды алдык, анан теректерди, ар кандай. Ушул негизи демилгебизди баштаганда интернет аркылуу баягы кеп салдык да, келип колдоп койсоңуздар болот деген сыяктуучу. Анан ким көчөт алып берип согуп алам десе деп. Анан кадимкидей мисалы Россиядан 500 рубль, 1000 рубль 2-3 мекендешибиз которду да. Анан Кыргызстандан, мына Кызыл Кыядан, Көлдөн, Бишкектен берип атышат көчөттөрдү. Анан мен ойлодум, ошол Россиядан которгон акчага же болбосо башка бир баарынын бир ой тилегин ушу малина менен бак эмес, малина көбөйөт эмеспи? Анан ушу биздин акциябызга ким өзүнүн кол кабышын кылса, ошол малинадай төлдөсүн деген ниет мененчи. Бул көбөйөт эмеспи? Жыл сайын көбөйөт. Ушул малина көбөйгөн сайын бизге тилектеш болгон мына сол сиздердей болгон баардык ушул жака келген инсандардын тукуму дагы ушундай гүлдөсүн деген, көбөйсүн, төлдөсүн деген ниет менен малина алып келет. Эң сонун анда жүрүңүз, отургузалы. Ооба, түбүндө топурагы менен сонун экен. Ошон үчүн кыйшалаңдап келет кал. Адегенде Нурзат айым соц тармагы аркылуу каалоочулар үчүн билдирүү калтырган. Кайдыгер карабаган адамдардын бири көчөт алып берсе, бири өз колу менен отургузуп жардам берүү үчүн келишкен. Учурда бул жерде 400гө жакын көчөт алынып келинген. Алардын арасында алма өрүк көчөттөрү да бар. Ушу кыздар уулдарыбызга, кары жаштарыбыздын тилеги ак болсун, Манастын айылы күчүндө болсун, улуу адамзатка угулуп, акка агына келечек муунга батага жол болсун. Амин. Айпер Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Ньо ТВ, Таң Маанай.